деле өзү шифр болчу, шагыл шифр. Эми үстүнө асфальт төшөлүптүр, ошол асфальт деле шифр болуп калыптыр. Мунун алдына төшөгөнбү шагыл, жана аны таптап, жакшылап, баягы эреженин негизинде салынганбы же жөн урдуруп салганбы? Эми бул ошол асфальт шифр бордон калабы же кайра дөңдө түздө болобу? Бул же өткөрүп алын элек жол. Бирок өткөрүп алын элек деле ушундай болуп атат. Анан ушул боюнча да могу шифр болуп калган жол боюнча да жооп берип койсо, кайра оңдолобу же ошол бойдон калабы? Анан андан ар жагындагы ошо могу жергиликтүүлөр жакшылап, технадзор деген барбы өзүнүн эмеси. Ошолор жакшылап текшерип турушса убагында. Жолдон да айтып атат, ошол жактын каттоочулар айтып атат, биз көрүп атабыз, ошол жерге суу толук кандуу себилген жок, толук кандуу трамбовка болгон жок, үстүнө эле жаап салды деп айтып атат да көргөн элдерчи. Ошону да бир жакшылап карап, ошону да талкуулап койсок. Могу нерсени айтып бериңизчи. Капиталдык жол менен орто оңдоочу жолдун айырмасы эмне? Бул негизи орто оңдоо жумушуна кирет да. Азыркы жанагы ширинасы 6 метр, анан обочинасы 1,5 жалпы 9 метр да. Анан бул орто оңдоо жумушу астыңкы катмары жанагы 15 сантиметр гана тиги алдын катмары шагыл төгүлүп тапталып, анан үстүнө 6 сантиметр гана тиги асфальт төшөлөт. Болгон ошого долбоорго ошол планга ошондой кирип, ошондой гана жасалат да. Ана жанагы кемчиликтерди айтып атпайбы? Мына жаңы баштап биз кыяматына чейин барганда августтун 20-сында аягында чыкканбыз да. Анан августтун 20-сынан баштап туугандар сурат түшүнгүлө, бүтүн жок Кыргызстан боюнча. Октябрдын 5-ине чейин токтоп калды жумушчу. Ошондо биз жанагы 4 километр жолду биз алдын катмарын таптап бүт даярдаганбыз. Азыр ошол жерде өтүп аткан кишилерди колун көтөрүп мактап, нанынан бери тыштап ыраазычылыгын айтып аткан. Анан 1,5 айдай убакыт токтоп калды жолчу. Агы даярдалып койгон жол 1,5 ай тургандан кийин өзүңүздөр билесиздер. Каттан болуп атты, бузулуп атты. Кайра октябрдын 5-inde башталганда кайра биз жасоого туура келди. Повторночу. Кайра жасадыңыздар? Кайра жасап, кайра түштүп, анан жанагы баягы өсү деңгээлден муну аябай себилип жасалган да, бузулган. Анан кайра 1,5 айдан бузулгандан кийин кайра бүт затрат болуп атат да. Ошол жанагы таптап эметип жасадык. Анан жанагы кыя жерлерге барганда, жана укладчиктен да кишини эметкен, ошо бардык жерин баары тиги шифр эмес ал. Туура түшүнсүн. Канча жер шифр? Ошол жанагы кыялар канча километр шифр? Жок, километр кыялардан анан жанагы бир токтоп калып башталган жерлерден кичине кетти катач. Анан мен айтып атпайм, ал бул орто оңдоо жумушу өзүнүн 3 жылга чейин гарантийни сурап атат. Кемчиликтер болсо кайра жасалат. Оңолотпу ошол жерде? Оңолобу? Көрүп атасыз, кемчилик комиссия келген, гарантийни кат бергенбиз. Анын баарына ошол билип атабыз биз да кемчиликтерди. Жанагы биз деле мына жолдо канча жыл иштеп жүрөм, биз деле ошо аракет кылып атабыз, ошо жакшы жасайлы, тигип депчи. Анын баарына шифрли ошойдон таштап болбойт. Анан быйылкы жанагы айтып атат, быйылкы жылга планга мына азыр жаңы эле башталды жылдын башы. Анан планда кандай жумуш келсе биз ошону аткарабыз. Биз аны муну жасайбыз, тигин жасайбыз деп эчтеме бере албайбыз. 36 километр башталган былтыр. Мына быйыл Кудай буйрса приоритет актала болот. Жол быйыл акталаада 30 километр бүтөт могу жагы. 4-5 километр жанагы нарындан чыгып келатканда кыя кеңейтилип атпайбы? Ошол дагы ушул биздин 36-нын ичине кирген жер. Быйыл мынакей жаңы завод алып келинди. Жаңы завод курулду. Эски заводду жумгалга алып баратабыз. Түндүк түштүк жолуна иштөө үчүн. Быйылкы жылы бул жол маселеси Кудай буйрса былтыркыдай болбойт деп биз ишенип атабыз. Былтыркы жылы бүтүн жок болуп калды. Нарындын ички жолдоруна көңүл бурулуп калды. Анан Ноокаттагы жол бүтүш керек болуп калды, аны баарыңар билесиздер, туурабы? Техниканын баары ошол жакта болуп калды дагы, бул жака көңүл бурулбай калды. Муну баарыбыз эле көрдүк. Буяка жол салынып атканда дагы келип, карап, көрүп кетип аттык. Маалымат алып аттык. Анан ошол Нарын-Баятов жолу бул капиталдык жол болуп эсептелет. Толугу менен. Жерден баштап үстүнө чыккыча толук оңдоо. Ар бир эмесин бул баягы Нарын-Баятов жол ошондой проектиси. Эми Коштөбө Баятов жолу бул орто оңдоо деп кирген проект экен бул.
орто оңдоо деген андай капиталный ремонт болбойт. Жеринен баштап тиги эгер андай боло турган болсо жана жолдун деңгээлин, аянттын деңгээлинен өйдө чыгарып, бүт атып, баарысын баягы стандарт менен жасаш керек болуп калат да. Бизде бир мүмкүнчүлүк, биз деүүнү кайрап келиш керек болот да. Бир ГП дегенге баш ийдирип коюп туруп, эми жана жан келген хоо биякта иштеп атат. Эми балдар максат деле менен эмне болот десең? Сурасам айта албай атат. Жаңы хоо тилер тиякта иштеп атат, а эски аренда келгендер биякта иштеп атат. Ошон үчүн биз главный деүүнү кайра калыш керек болот да. ГП деген эмеге баш ийдирип коюп тур нарынга. Ал асфальт завод ошого баш ийеткен, погрузчиктер ошого баш ийеткен, ал кааласа тияка иштеткен, а буларда чындыгында мүмкүнчүлүк жок болуп атат баардыгы. Өздөрүнө. Ошон үчүн деүүнү күчтөш керек болот. Биз алыскы район болсок, эң татаал, эртең күнү казарман жака ош дөөгө 1 метр каршы чыкпаса жол кандай болот? Ошон үчүн биздин дебүү күчтүү туруш керек болчу да. Анан биздин дебүүнү филиал кылып коюптур дагы, ГПга каратып коюптур. Ошону көтөрүш керек болот да мына. Ошондон биздин жолдор бир булардан анан мүмкүн болсо болот да. Бұрын жол чарба департаменттері қаржылап, анан ошондон бөлүнүп мамлекеттик ишканада ачылганда, ошол мамлекеттик ишканага жанагы азыркы бул жол салаткан ДСУ мекемеси ошол да кирет. Почти биз бир системадабыз. Ошон үчүн жанагы келген техникалардычы кимде кандай жумуш болсо, тиягында бияны иштей берет. Бүгүн тигилерде жумушта тиги иштейт, бизге иштейт. Жайында да ошондой алма терме иштеп атты. Мына азыр кышындалар жумуш токтоду, биз грейдер бизде, погрузчиктер бизде, фобос да бизде. Биздин системада иштей берет. Жаңы техникалар ошондой болгон. Ошондо азыр бизде 3 жаңы техника келген, мына иштеп атат. Келген, иштеп атат. Грейдер, погрузчик, мына фоба 3.